Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн мекен таануу сабагын өтөбүз. Сабагыбызды баштардын алдында бул күндү карагылачы. Бизге ушунчалык нурун чачып жылмайып турат. Баардыгыңардын көңүлүңөр ушундай ачыкпы, балдар? Анда азаматсыңар. Андай болсо азыр бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежесине көңүл бурабыз. Тынч отурабыз, көңүлүбүздү сабакка бурабыз. Сабакта активдүү жооп беребиз. Бири-бирибиздин оюбузду угабыз жана сыйлайбыз. Ынтымакта болобуз. Бүгүнкү мекен таануу сабагыбыздын темасы Нарын шаары. Сабактын билим берүүчүлүк максаты Нарын шаары жөнүндө маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк максаты сөз байлыгыңар, кыялданып ой жүгүртүүңөр калыптанат. Ал эми тарбиялык максаты патриоттуулукка, бири-бириңердин оюңарды сыйлоого, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Нарын шаары Нарын облусунун маданий жана экономикалык борбору. Ал Нарын дарыясынын өрөөнүндө, тоо этегинде жайгашкан. Шаар чакан аскердик чептин ордуна 1867 жылы түптөлгөн. Шаардын калкы 40 000 адам. Нарын облусу жаратылыш шарттары катаал тоолуу регион. Бул жердин кышы узак, суук жана жайы кыска, жылуу. Үшүк жай айларында да жүрүп калат. Облустун аймагы бийик тоолуу болгондуктан мал чарбачылык негизи орунду ээлейт. Эл кой, жылкы, топоз өстүрүшөт. Нарын облусу пайдалуу кендерге, темир рудасына, алтынга, кара тозга бай. Курулуш материалдарынан чопо, кум, мрамор көп. Нарын облусунун бай тарыхы бар. Нарын тоолору көптөгөн тарыхый эстеликтерди сактап турат. Кошой коргон шаар, Чалдыбары, Таш-Рабат кербен сарайы, Шырдакбек чеби бул эстеликтер ушул жерден кербен жолу өткөн мезгил жөнүндө эскертет. Кочкор кыштагы 1928 жылы түзүлгөн. Бул жерде уяң жүндү кой өстүрүлөт. Кыштак кооз шырдактарды жана аларды жасаган мыкты уздары менен белгилүү. Кочкор айылы өз аталышына кандайча ээ болгондугу жөнүндө көптөгөн уламыштар бар. Балдар, Нарын областы жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм. Эми сабакты бышыктоо иретинде сиңквен түзөбүз. Нарын зататоч, тоолуу, суук, сынаточ. Түптөлгөн, курулган, өнүгөт, булар этиш. Ал эми 4 сөздөн турган сүйлөм. Нарын облусу тоолуу регион. Жана Нарын деген сөздүн синоними бул шаар. Балдар, бул жагымдуу ырды угуу менен Нарын областы жөнүндө көптөгөн маалыматтарга ээ болосуңар. Кана анда чогуу угалы. Сабакты жыйынтыктайбыз, балдар. Нарын шаары качан негизделген?
Нарын облусу кандай пайдалуу кендерге бай? Нарын облусунун аймагы менен кайсы суу агып өтөт? Кочкор кыштагы кайсы жылы түзүлгөн? Мына бул суроонун жооптору ушул сабактын башында жайгашкан. Жакшылап сабакты уксаңар, бул жооптордун бат эле табасыңар деп ойлойм. Үйгө тапшырма: Нарын облусунун табияты, өнөр жайы, айыл чарбасы жөнүндө ооз-эки аңгеме түзгүлө. Мага WhatsApp'тан жөнөтүп койгула. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.